Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып келип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Президент, чыгараларыбыз такталып бүтүп калды. Чыгаралар такталып бүтүп калды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи учурунда билдирди. Анын айтуусуна караганда, соңку жылдары өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө бөтөнчө маани берилип, чыгараларды тактоо маселеси күн тартибинде турган биринчи кезектеги маселеге айланган. Кудай буйруса, чыгараларыбыз такталып бүтүп баратат. Бир гана Тажикстан менен чыгараны тактоо маселелери калды. Аны дагы жакынкы мезгилдерде аягына чыгабыз, деди президент. Садыр Жапаров коңшу Өзбекстан менен чыгара маселесине толугу менен чекит коюлганын айтты. Ошол маселеде Кемпир-Абад тилкесин шылтоо кылып, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылган топтор пайда болду. Бирок алардын түпкү максаты ишке ашкан жок. Себеби эл маселе кандай чечилгенин толук түшүнүп турду. Кемпир-Абад дээрлик 70 жылдан бери кошуна Өзбекстан тарап башкарып келген. Бул жолу чогуу башкарууга кирдик. Мындан ары бирге башкарабыз. Азырынча муктаждыгыбыз жок. Бирок качандыр бир убакта муктаждык жаралып калса, суу сактагычтын айланасындагы аялдарыбызга суу тартып алуу боюнча жаңы келишимге норма киргиздик, деди өлкө башчы. Садыр Жапаров баса белгилегендей, келечекте суу муктаждыгы жаралса, суу алуу маселеси камсыз кылынган. Эгерде ушундай норманы киргизип, чечип койбосок, келечекте эки элдин ортосунда чырчыгып кетиши мүмкүн. Буга чейин мурдагы келишимде мындай норма жок эле. Бизде суу чыкса, эмнеге биз өзүбүз колдоно албайбыз деген маселе көтөрүлүп, бизде эки элдин ортосунда чырчыгат. Биз бул норманы киргизүү менен эки элдин келечек муундарына ынтымакта, тынчтыкта жашашсын камсыз кылдык. Эки эл түбөлүк ынтымактуу жашаш керек. Ал эми суу астында жер биздики болуш керек деп чыр чыгарып жаткан өзгөндүк мекендештерге айтарым: ооба, жер силердики, бирок ал жер 1965-жылы эле алмашылып кеткенин унутпаңыздар. Кошуналар ошол убакта эле суу басып жаткан жерлер үчүн өз жерлеринен берген бизге. Тарыхый документтер архивде турат. Бирок ошентсе дагы, эгер суу жок болуп, жерлер кургап кеткен заман келип калса, бирок ал заман жакынкы кылымдарда келбейт деп ойлойм. Эгер кокус эле келип калса, ошондой заман бошогон жерден алмашып алабыз. Андан эч кам санабаңыздар. Анткени ал жер айыл чарба багытына колдонгонго мүмкүн болбой кала турган жер болуп калат, деди Жапаров. Булак Суперкежи. Депутаттар Султанбекова, Нарматова, Жанаталиева президенттен сыйлык алды. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары мамлекеттик сыйлыктарды алды. Бул тууралуу бүгүн 29 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Шакеев билдирди. Шакеев өзүнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн президенттин жарлыгы менен Жогорку кеңештин депутаттары да сыйлык алганын белгиледи. Тагыраагы эл өкүлү Чолпон Султанбековага даңк ордени ыйгарылса, депутат Камила Талиева менен Назира Нарматовага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу наамдары берилди. Сыйлык силердики болсо, сыймык биздики. Бар болуңуздар, деди төрага. Булак Суперкежи. Жогорку кеңеш мас айдоочуларды күбөлүктөн ажыратуу мыйзамын кабыл алды. Мас болуп руль башкаргандарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратууну караган мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 3 окуудан кабыл алды. Ал документте мындан сырткары жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айыппулду жогорулатуу боюнча да жазылган. 62 депутат макул, экөө каршы добушун берип, парламент жактырды. Эми аталган мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Кабыл алынган мыйзамдарда камтылган нормалар: ичимдик ичип, автоунаа айдагандарга айып салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Алгачкы ирет кармалганда 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга автокөлүк айдоого тыюу салынат. Азыркы кодексте мындай норма жок. Белгиленген ылдамдык нормадан саатына 40-60 чакырымга катуу айдаса 7500 сом, 60-тан ашырса 15000 сом айып пул салынат. Мисалы, айыл жергесинде белгиленген норма саатына 60 чакырым болуп, 100 менен айдаса, 120дан ашырса жогорудагы айыпка илинет.
Каршы тилке менен айдоого 15 000 сом айып. Эгер жол эрежесин кайталап бузса, кайра экзамен тапшырып, айдоочулук күбөлүгүн кайталап алууга жөнөтүлөт. Авто эн баштык кылгандар 15 000 сом төлөйт, учурда 7500 сом. Салынган айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылат. Авто унаасына этикага туура келбеген, мыйзамсыз аракеттерге чакырган адаттан тыш жазууларды, сүрөттөрдү жабыштырып алса, 5500 сом айып салынат. Булак Спутник KG. Айдоочу Бишкекте тротуарда россиялыкты койдуруп кеткен видео. Чоо жайы. Борбор каладагы Кулатов көчөсүндө айдоочу жөө кишини койдуруп кеткен. Жабырланган адам Россиянын жараны Евгений Романов аттуу адам экени белгилүү болду. Ал өзү окуя кече болгондугун, рулдагы киши УКМКда иштейм дегенин айтты. Кырсыкка күбө болгондор BMW X5 автоунаасын 35-40 жаштын тегерегиндеги ичип алгандай абалдагы адам айдап жүргөнүн айтышты. Ал эми жабырлануучунун билдиргенине караганда, койдуруп алгандан кийин рулдагы киши аны автоунаасына салып алып, ооруканага эмес, УКМКга алып жөнөгөн. Жолдон опузалап, мунд канга аракет кылган. Романов УКМКнын дарбазасынын жанынан окуяны көргөндөр, жолду өтүп бара жаткандар россиялыктын айдоочунун колунан бошонуп, ооруканага кетишине көмөктөшкөн. Жабырлануучу буту сынганын, ал эми мойнунда муунтулгандан издер калганын айтты. Бишкектеги активисттер Романовго юридикалык жана башка жардамды сунуш кылышты. Социалдык тармактын колдонуучулары BMW X5 автоунаасынын айдоочусунун мындай кылыгына нааразычылыгын билдирип жатышат. Рулдагы киши өзү айткандай, чындыгында эле атайын кызматта иштейби же жокпу азырынча белгисиз. УКМКнын маалымат кызматы учурда ал адамдын чындыгында эле мамлекеттик комитетте иштебесин тактап жатат. Жабырлануучу түндө ага милиционерлер келгендигин жана арыз жазгандыгын айтып берди. Учурда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы бул боюнча билдирүү даярдап жатат. Булак Спутник KG. Төрага Шакиев каалагандар депутаттык мандатын тапшырып кете берсин. Бүгүн 29 декабрда жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Шакиев каалагандар мандатын тапшырып кете берсин деген пикирин айтты. Анын айтымында айрым депутаттар тарап кетели деген маанайдагы сөздөрдү айтуу менен популисттик кылып, элге жакшы көрүүнүн аракетин көрүүдө. Парламентте эмнегедир тарап кетели деген сөздөр айтыла берет. Ким кааласа тарай берсин, каалагандар мандатын тапшырып кете берсин. Ал эми иштей тургандар иштей берсин. Биз иштейли деп келгенбиз. Кудай буйруса иштейбиз. Ким кааласа элге жөн эле жакшы көрүнүп, популисттенбей кете берсин. Эч ким кармабайт деди ал. Булак Супер KG.